Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз экинчи бөлүктү баштайбыз. Бүгүнкү темабыз мезгилсиз жылдар. Биздин төрүбүздүн коногу Турдакын Сапарбаев атабыз. Анда урматтуу жаштар, келгиле эми жыйынтыктап берсек, ырларыңар болсо дагы келгиле. Саламатсызбы агай? Мен сизди куттуктайм. Бул абдан чоң жаңылык. Өтө кубанып атам. Мен дагы ошондой эле сиздин ырды угуп, мен өзүмчө толкунданып, өзүмдүн ошо чакан чыгармамды окуп бергим келип атат да. Аял. Аял алам, койнундагы апабыз, аял баркын биз баалабай жатабыз. Аялдарды сыйлайлычы адамдар, аял биздин ааламдагы апабыз. Аял жашоо кереметин кооздогон, аял жашоо эрежесин оңдогон, аял жашоо кыйындыгын билгизбей, аялдарга сабырдуулук орлогон. Аял болот биргелешкен сен менен, аял болот жан дүйнөңдү ээлеген, менин дагы жан дүйнөмдү ойготуп, бирге болчу бир никеден мен менен. Аял сүйүүм, сагынаар мермегим, мен ойлосоң сагындырып келмексиң, мен санаа тартып, ойго батып турганда, сен мен үчүн сүйүүм болуп бермексиң. А мен болсо жан дүйнөңдү сулуулап, жайда салкын, кышта жылуу үйүң болуп бермекмин. Аял жарым, келинчегим, жубайым, мен сен үчүн тарткым келе тубайым. Кол кармашып бирге бассак экөөбүз, болор белең биргелешкен жубайым. Баракалла, Бали. Бул качан чыккан? Бул ошо Тарыхы кандай? Тарыхы боюнча айтканда, азыр карасак, кийинки 20 жылда көбүнчө аял заты мындай басылып турат да, көбүнчө тебеленди калды. Ажырашкандар көбөйдү, жетимдер көбөйдү. Ошон үчүн ошо бир жолу майрамда 8-мартта ошо аял затында болгон өзүмдүн мындай аябай сезимдерим менен ошо аял деген ыр жазгам да. Анткени биздин да карындашым бар, эжекем бар да, ошол сыяктуу. Карасак, эки адам бир ажырашканда, көчөдө калган, же болбосо зап көргөн, күйөөсүнөн таяк жеген, ошондой теманы мен жүрөгүм негедир аяп мындай жаздым да. Ошон үчүн аял деп койгом да. Баракалла. Чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Анда келгиле жигиттер, кыздар. Бизде өтө көп барган сайын биздин убактыбыз ушундай карып баратат. Саламатсыздарбы? Сиздин эмгектериңизди угуп атабыз. Эмгегиңиз ушул үзүрүңгөрүңүз, ишиңизде дайым ийгиликтер болсун. Мен ушу энеме баарыбызды тапкан ушул апабызга арнап чыгарган ырым бар эле, ошону окуп кетейин. Бул дүйнөдө теңдеши жок белегим, чың ден соолук тилеп сизге келемин. Ардагым сиз, аярым сиз апакем, сиз бар үчүн мен да жашап келемин. Бизди багып, өстүрдүңөр жетилтип, ойноо чакта катаны көп кетирдик. Ошол кезде сизди салсак кайгыга, суранаарым бизди койгон кечирип. Өзүңдү көргүм келет күн сайын, мээримдүүнү сизден бөлөк таппаймын. Асылымсыз эң кымбаты менекем, карыздармын өзүңүзгө ардайым. Ак сүтүң актайм деген үмүт менен, кыжаалат ойлор коштоп жашап келем. Колумдан эгер келсе апакебай, каалаганың орундатып берер элем. Бейиштөрү сиздин таман алдыңызда, ар дайым сиз болуңузчу жаныбызда. Үй бүлөңүз, балдарыңыз биз себепкер, эч картайбай жапжаш бойдон калууңузга. Ыйыксыз, сиз биз үчүн аны билем. Сиз барда тоскоолдуктун баарын жеңем. Өмүр бою ыраазымын энекеме, белек кылып мага жарык жашоо берген. Келин уул, сиз кийилип чайын сунуп, ардактап кыз күйөөңүз дайым туруп, тай эне деп чоң апалап неберелер, ал күндөрдө келди мына Кудай буйруп. Анан жана сиз айтып өткөндөй, баарыбыз кыргызбыз, баарыбыз кыргызстандыкпыз, бирок ар бирибиздин туулуп өскөн жерибиз ар кимибизге ыйык болот эмеспи? Мен Чүй областынын Жайыл районуна караштуу Самыр өрөөнүн кулунумун. Саламатсызбы агай, сизге чыгармачылык ийгилик каалайм. Бул китепти окуп отурсам, ырларыңыз абдан жакшы экен. Ошонун арасынан мага Арзуу ыры деген ырыңыз абдан жакты. Текке кетип сен ойлогон күн түнүм, келбей калдың кези күйгө сен бүгүн. Отурамын жүктөп алып ийниме, отурамын бул арзуунун бүчүгүн. Көргүм келген, сүйгүм келген дидарды, билбей турам эмне кыларды. Теч окууга мөңгү менен көмсөмбү, бербеген менде калган чыдамды. Сүйүктүүмсүң, колго жалгыз кармаган, жылдызымсың асманымда жайнаган. Кол сынамда жетпээримди билемин, арзуу менен жеткениме таң калам.
жүктөп алып бул арзууну өзүмө, жанды өрөп жүргөн кезим жетүүгө, бүт баарысы сага окшош сезилет, айланамды караганда көзүмө. Бул ырда мен сизге берейин деген суроом, үй бүлөңүз жөнүндө бизге айтып кетсеңиз. Жана мен дагы өзүм ыр жазам, бирок эмнегедир илхом келгенде мага мен барак ручка таппай калам да жазаргач, аябай шашып калам. Анан ошол убакта бирок менден 4 канасап ыр чыгат да, дайымачы. Кийинкиде башка багыттагы ыр чыгат. Мисалы сизге илхом кандай убакта келет жана кантип келет? Күтүп аттым эле мен силерден. Менин эми өмүр баяным өзүм нарындыкмын. 2 окуу жайын бүтүргөм. Биринчисин политехнический энергофагын бүтүргөм. Өзүм энергетикмин. Анан нарында губернатор болгон жокмун. Калган бир топ чоң кызматтарда 33 жыл эмгектендим. Ошонун 29-унда биринчи кол коюп, биринчи начальник болуп жүрдүм да. Анан менин 5 балам бар, 2 уул, 3 кызым бар. 5 тең жогорку билимдүү, 5 тең учурунда күмүш, алтын медаль менен бүткөн, орточо бүткөнү жок болгон. Азыр бир уулум, мына момундан окуйсуңар, Эрланга деген ырым бар. Ошол улуу уулум. Ошол жанагы госрегистрден министри болуп жүрүп иштеп, Кулов менен чырдашканда кеткен жигит да. Андан кийинки кичи уулум могу телевидение аянды атпайбыз, ошонун генеральный директору, ошол уюштурган апасы экөө. Мен могу китепти атайын ала келип жүрөм. Менин жубайым көз өтүп кетти, Баркызокова Акин деген Кыргыз жазуучулар союзунун мүчөсү. Бул каза болгондон кийин 3-чү китебин өзүбүз чыгардык. 2 китеби көзүнүн түрүүсүндө чыккан. Өзү акын, коомдук ишмер, ушундай адам болгонда аянын болуп жүргөнмүн деп. Бул кийинки китеби. Мурунку 2-чи китебинде Аян деген китеп бар. Ошол Аяндын атынан Аян телевидениясы, Аян газетасы уюштурулган. Негизги башында жалпы үй бүлөбүз менен уюштуруп, эң жооптуу ишти ушул Акин Баркызокова менен жана Жоодар Сапарбаев, бул телевидениянын азыркы генеральный директору, ошол экөө уюштурган да. Анан эмне дейбиз? Мен жанагы эмерек арзууну окуганың жакшы да. Бул китепте бир чети кээ-бир ошо лирикалык ырларды кийирбей коеюн деп ойлодум да, чын ниетим менен. Антсем супсак болуп калгыдай, өмүр толук болбой калгыдай. Тузу жок болуп, Ооба. Анан ошону кийирдим. Мен 70-чи жылдарда ушу Акин Баркызокова, мен анан мунун баш сөзүн жазган Жылкычы Жапыев деген чоң жазуучу, сынчы, мурунку акын адам бар да. Билесиңер, билбейсиңер, азыр чоң котормочу. Ошол жигит, андан башка көп кийин атагы чыккан жазуучу, акын кыздар жана Айгүл Узакова деген, Роза Карагулова, дагы кайсы деги эле көп адамдар чыкты жаштарданчы. Ошонун баары силердей кезде Тоо жылдызы деген Ленин заводунун алдында ийрим бар болчу. Бегенас Сартов деген фантаст жазуучу, анан кийин акын жигит бар эле, ошол ийримди жетекчүүчү. Ошондо чогуу катышып жүргөн. Электрик болгондуктан ошо кызматка кирип кеттим, жанагындай кызматтарды иштедим дагы. Баягы мындай кагазда, ойдо, көкүрөктө калып калды, менин колум бошоп, буягын ой алган жок. Ал эми менин жубайым Акин Баркызокова мугалим, химик мугалим болчу. Андан кийин 93-жылы өкмөттүк эмес уюм уюштуруп, ушул Аян телекомпаниясы, Аян газетасын, андан башка 30 чакты чоң проекттер менен иштеп ошол жагын ооп кетти да. Ошондуктан менин баягы калемим кыскарып калып, кийин анан өргүүгө чыккандан кийин, эмгек өргүүгө чыккан, баягы эски мен жазганымды, көкүрөктө жүргөндөрүн баарын алып чыгып анан ушу китепке жыйнаган кызым. Анан бул чыгармачылыкта мындай болот да, негизи жанагынтип илхам келип, ошонткенде бир сап келет, мүмкүн өзүңөчү. Ошол саптын айланасында жазылышы ыктымал. Же болбосо бирөөдөн бир таасирлүү нерсени угасың. Ушул жерде жанагы Мөл булак деген узун поэма сыяктуу ыр бар, аны окусаңар болот да. Ошолну менде Байыров деп жанагы эмнеле карегимди чукуп алсаң дагы дегендин обону бар го. Мен ошону сулууларга суктанам деген.
ошонун автору айтып берген, ошону жумгалда болгон окуя экен да. Ошону 1 жыл көкүрөгүмдө сактап жүрдүм. Ары кеттим, бери кеттим, акыры ошондо 3 күндө жазып болдум. Ошо сыяктуу адамдын сезимин, жүрөгүн ойготкон, ойлоткон сезимдер болот, ошо маалда жазылат. Сенин келечегиң кең болсун, айланайын, жүзүң жарык болсун, аракетиңди жасай бер. Аракет болбосо болбойт. Ошол жанагы оюңа түшкөн маалда түн болсо, күн болсо да жазып коюшуң керек да. А эгерде мен азыр көп ишим жок да, мен оюма түшсө аны сактап кала алам. Себеби ал саптар мен башка менен алектенбейм. А силер окуйсуңар, тинтип бүтөсүң, унутуп каласыңар, ал эми жазып калсаңар, анан кайра аны жандандырып алса болот. Чоң рахмат. Жакшы. Жакшы. Келгиле залдан. Ассаламу алейкум агай, арыбаңыз? Башкысы аянтыбын ачып кетирсиңиз агай. Адамдардын жан дүйнөсүн агартып тазалаган туба болду. Адамдарды жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарган туба болду. Адамдардын руханиятын, жан дүйнөсүн агартып, кулпуртуп тазалаган туба болду башкысы. Анан калемиңиз дагы күн санап арта берсин. Эң негизгиси чыгармачылык ийгилик. Анан китебиңизге миң кырды, миң сырды мазмунуна батырыпсыз. Адамдарды иманга, адепке чакырыпсыз. Мекенди сүйүү имандан дейт, мекенди элдерди сүйүүгө да чакырыпсыз агай. Анан бияктан карап отурсам, койла бир керемет. Бияктан карап отурсам, ар бири мындай сонун экен да. Жан дүйнөң мындай эрге окудум, ар бири мындай саптап көрдүм. Анан өзүмө жаккандырым Ыс көл болду. Анткени баягы Ыс көлдүн кулуну болобуз да. Анан ошол ырыңызды окуп берип коюнчу. Ысы көлүм, ыйык көлүм кечирчи, ыпластар дырдай сага чечинди, ала келген ар жак менен бир жактан, ан тургурдун кирлери бүт эзилди. Кечир көлүм, кечир сени да жараткан, көл элең го кайык жүрбөс калакчан, өзгөнү кой, өзү түшпөй сактачу. Заман келди, каректерден канаккан, балабанда кереметти баркыңды, басы чексиз канча баян айтылды, касиети жалгасын деп өзүңдүн көзгө сүртүп коер эле тамчыңды, кадырыңды кайдагылар карактап, кадыр алат атка минер жаяктап, аздектечү аярым сени Ысы көл, ай чөгөрүп асман менен танапташ. Рахмат агай. Анан китебиңиздин баягы темасы аябай кызыктыр да. Биякта бул жөн жерден мезгил жылдар деп жазылган эмес да. Ушуну мындай ачыктап берсеңиз. Анан экинчи суроо, Шайлыбек Дүйшеев агайыбыз боюнча дагы бир экир жазыпсыз. Биринчи кат, анан экинчи кат деп. Агайыбызды жакшы тааныйбыз, анан агай менен саналаш болуп жүрөбүз. Ошол боюнча бир айтып берсеңиз кызык болот. Мезгилсиз жылдарды кичине түшүндүрүп бербедимби? Мезгилсиз жылдар бул аты ошо мындайча айтканда табышмактуу кылып, мен могу жерден баштап эле табышмагы башталат да. Мисалы үчүн мезгилсиз жылдар деп турабы? Анан Сапарбаев Турдакын деп турат, кичине тамга менен турат, А жазуучулар да кандай жазат? Бияка Бадыр Айта жазат дагы, бири атын жазат, анан фамилиясын жазат, туурабы? А мен ойлондум, эмне үчүн мен атамдан улуу болушум керек? Мен атамдан мурун айтылышым керек. Мен атамдын баласымын деп, анан кийин мен ошол Сапарбаев Турдакын дегеним ошол. Анан дагы бир нерсе бар. Азыркы учурда исламдашуу болуп кетти, жана башка болуп кетти деп атпайбы, Мен ойлойм, мен кыргызмын биринчи. Андан кийин мен Кудайдын кулу, анан ислам динин кабыл алган. Мен мусулман, мен кыргызмын, анан мусулманмын. Мен мусулманмын, жана кыргызмын дей албайм. Мен кыргызмын, жана мусулманмын дей алам да. Ошондой. Анан жана Ысык көл боюнча экинчи дагы ырың бар, Ысык көл деп. Чын Ысык көлдө кээ бирде жанагындай ыпластык болбой койбойт. Бирок андан кийин жөнөкөйлөтүп жазганым бар. Эми даңкты чыгарып атасың, кыргыздардын жана башка дегендер бар. Аны окусаңар түшөздөр. Анан Шайлыбек Дүйшеевди өмүрүндө көргөн киши эмес. Өзүн арындык, мен жанагынтип чоң кызматтарда жүргөндө, ал жанагы газеталарда, биздин областтык газеталарда кабарчы болуп жүргөн экен. Анан Бишкекке кетиптир, кийин анан жакшы мыкты акын болду да. Кайдыгерлик деген ыры
жылдарда гитара менен дырдалып, жөндө айтып жүрүшкөн. Ошо кайда керек деп жүрүп, анан чоң революциялар болуп, анан азыркы заман келип атпайбы. Анан азыр кийин 60-ка чыкканда биздин утурумдук президент дейбизби же чын эле президент дейбизби, Роза Исаковна президент болбодубу? Ошол учурда ошол кишини алып барып, өзү нарынга алып барып 60 жылдыгын өткөрттү. Манас орденин берди. Анан кийинки күндөрдө карасам, Шайлообек баягыдай курчыры жок сыяктуу жакшы ырлар, аябагандай күчтүү акында, кичине баягы адамдын, элдин бүгүнкү күндөгү турмушту көп жаза бербей калды да. Ошондо анан мен Шайлообекке кат деп биринчи ошону жаздым да. Мындан да көп болчу. Анан могу редактор менен акылдашсак, редактор көбүн жактырбайт. Эми ушунун баарын ушинтип бересизби дейт. Анан бир тобун алып койдук. Анан ошондо Шаке, сен ушундай кыйынсың, бирок эл момунтип атканда баягы ырларың кайда? Эми сен жана Азаттыкка алып чыгып атасың газеталарды. Аны сен Азаттыктагы газеталарды ала кылып, керектүүсүн албай, жалпы тияк биягыңдагы айт деп айтканым бар да, ушундай окусаңар болот. Андан кийин экинчи катым андан күчтүүрөөк. Шайлообек Токтогул сыйлыгын алды, билесиңер да, Эки дүйөнүн күрөшү деген чыгармасы менен алды. Бул эки дүйөнүн күрөшү Жолой менен Кошой бабабыздын күрөшү жөнүндө да. Эми окусаңар чындыгында укмуш чыгарма. Ошондо биздин курал жаракты, кийим кечени жана музыкалык аспаптарды айтып келиштиргенде бир шумдук. Бирок деген жери бар да, менин нааразы болгон жерим. Өзүңөр Манас окугандар билесиңер, Өкө Жолой барып туруп алганда кыргыздардан эч ким чыкпайт. Такыр чыкпайт. Анан Кошой барып айтат, төштүк мен чыгам дейт. Макул. Бирок сен жер алдынан 7 күн болуп чыкканың борбойт деп коет. Андан башка да бир кичинекей балбан адам болот, жигит. Ага барат, Агыш деген, сен чыгасыңбы дейт. Алдагы барып чыгам дейт. Ада кыйын баатыр болот да. Аны айтат, сен жаңа эле үйлөнүпсүң, болбойт, сен жарабайсың деп коет. Анан Манаска барат. Баатыр, эми сен чыкпайсыңбы дейт. Манас айтат, аябай, эми эл чыкпаса мен чыгайын, бирок мен жүйөгө жок элем. Атаңдын көрө сайышка түшсөм эмне дейт. Аны карап кой, хан башың менен күрөштү деген болбойт. Эми мен чыгам деп ал өзү чыгат. Бул эпосто, биздин өткөндөгү тарыхыбыз деп жүрөбүз да, чынбы? Ушул тарыхыбыз, ушундай болгон, каада салт жана башка уңгулуу сөздөр биздин ар намысыбыз бүт бойдон ушундай жазылган деп. Анан ошо жерге келгенде ал жазыптыр, бүт эле баатырлар жанагы болгон жанагы баатырлардын баары эле кесекке туруп калыптыр да. Жок, мен чыгам деп элечи. Мен күрөшөм деп эле. Анан ошол жерге нааразы болуп, анан жана жазганым ошол. Анан ошондо мындай деген жери бар, эми анчалык болгондо дагы тактап айтып коюшум керек болуп турат да, Манасым болсо дагы эпикалык, мааниси кыргыз үчүн тирүү тарых. Ал тарых мактоолорго муктаж эмес, ар талант оңдогонго жара салып, Алладан Манасчыга келген аян, Алладан кыргызыма берген баян. Манас деп ишендирбе урпактарды, Манас деп китеп жазба бурмаланган. Манас бул өчпөгөн нур тарыхыбыз, Манас бул карегибиз, намысыбыз. Маанисин мандемдүүлөр майдалагыз, Манас бул чексиз аалам асылыбыз деп. Мали. Жакшы агай, жакшы. Анда жаштарга берсек. Саламатсыздарбы, арыбаңыздар. Мен Кыргыз Улуттук университетинин журналистика факультетинен келдим. Бизге баарыбызга маалым болгондой эле журналисттер суроо берип калганга ашыгат эмеспи. Сиздин талантыңызга таазим этебиз, абдан чыгармаларыңыз абдан жакшы экен. Ушул чыгармаларыңыздын, ушу китептериңиз дагы көп чыксын дагы, китептериңиздин окурмандары көп болсун. Биздей жаштар окуп, ушул таалим, тарбия алсын. Сизге суроо берейин дедим эле. Ушу өзүңүздү акынмын деп качан элестеткенсиз жана эң биринчи ырыңыз кайсыл болгон жана кайсыл убакта болгон? Ошондой эле сиздин өзүңүздүн колуңуздан ошо китебиңизди кол тамгаңыз менен белек алсамбы деп тиленип турам. Ошол тилегим орундалсабы деген, ошол суроомо жооп берериңизге чоң рахмат. Анда жооп бересиз кандай? Өзүңө дагы рахмат кызым.
Эми мен азыр дагы акынмын деп айта албайм да. Акын болуш үчүн арбыта жазыш керекпи же эл акын деп айтыш керекпи, аны түшүнө бербейм. Мен эми ушул илхам келгенде жазып, айтып атпайм, тет 70-ci жылдардан эле баштадык эле, кийин токтолуп калып, бирок көкүрөктө анан берки кагаздарда бар эле, ошону өркүндөтүп жазганым. Анан эми акындыкты силер баалабай турсаңар акын болуп берейин, эл бааласа дагы акынмын деп калайын, бирок мен көп антип айта албайм да. Андан кийинки сурообуз кандай болду эле? Биринчи ырды студент кезде жазгам. Ушу силердей кезде момундай урган, муну экөө бириккендей менин бир блокнотум бар эле мындай. Анан ошого жаза берчүмүн да, общитте жатчубуз, анан жаза берчүмүн. Биз Политехнический институт энергофакта ар бир группасында 23-25 же болсо 20 студент бар эле. Ошонун 3-өө же 2-өө же ашып кетсе 4-өө кыргыз балдар болор эле. Калганы башка улут, орустар жана башка улуттар болчу да. Анан мен отуруп алып, жазып жүрчүмүн. Анан бирок чыгарма кылып туруп чыгарып, же болсо аракет кылган жокмун, ошо бойдон эле жүрдү. Анан анын баары жыйылып анан бияка келип түштү кызым. Аягында берейин. Жашоонун эң негизги маанилүүсү өзү үчүн жашоо эмес, бирөөлөрдү жашатуу үчүн жашоо бул эң маанилүү болуп эсептелинет эмеспи? Жана ошондой эле сиздин ушул китебиңиз бизге окшогон жаштарга бир жол көрсөтүүчү булак болуп эсептелинет деген үмүттөбүз. Эң негизги чыгармачыл адамдардын артында бир адам болот эмеспи? Ал албетте ата-энеси болуп эсептелинет. Сиздин атаңыздын сизге эң акыркы насааты кандай болгон? Жана ошол насаатты айта кетсеңиз. Рахмат кызым, мына мен аны дагы азыр ыр менен жооп берейин. Насааты атамкын. Бул жана ата-энени кеп кылып калдың кызым, мындай болду да, могу китептин өзү, могу китепте мына мынтип жазылып турат. Бул китепти апам Кудагелди кызы Калиевага арнаймын дейт да. Апама арналат бул китепчи. Анан бул жерде атам эмне кылып тарбиялады, мен атам эмне деди дегенди азыр мен өзүң окуп беремин. Мына атама: жашоочубуз анда биз чатыры жок, бостамда чыгып барчу колот менен, үмүтү чоң эле атамдын, мен айылга башкарма болот деген. Бар болучу айылда топтомолок, бою кодо бүтүк көз башкармасы, бүтүп окуп келгенде мингиним деп, бастырмага магарнап аткармоочу, 5 маал намаз үзбөздөн окуп жүрчү, жараткандан мага деп өмүр сурап, башкармалык жоюлду орду толгуз, колхоз дагы жок болду доор урап, журттун жүгүн көтөрдүм башкачараак, нугу менен жашадым бул замандын, аманатка бекеммин ыйманга да, мен өзүңдөй момунмун, мен адаммын. Саламатсыздарбы? Дегенде ага эже менен амандашып, жалпыңыздар менен саламдашып алайын. Барыбыз эле билебиз, мындан 8 жыл мурун 7 апрель күнү Кыран кыргыз элим кара ниеттүү адамдарды кетирип, 100гө жакын ак ниеттүү адамдардан айрылып калганбыз. Мына ошондо жер кызыл канга боелуп, биздин кыран жигиттерибиз ак үйдүн үстүнөн атылган окко кабылып, канга жатып, мына ошол нерсе жанга батып, бир ыры чыгардым эле, ошону окуп берейин. Ушул күнү уруш талаш башталып, укмуштуу жер кызыл канга боелду, жолборс жүрөк арстан өңдүү кыргызым жок кылмакчы болушту бир коёнду. Коён жатат, коркуп ак үй ичинде, кылмыш менен из калтырды ишине, журттун такыр ойлобогон башыңды жулуп алып бергиң келет итиме. Өлкө башы болуп туруп өз элин, өрттөп атып кырып салуу эмине, сезимимди канга малды бул ишиң, сен күйбөсөң, мен күйөмүн элиме. Байып кетем дедиң жеке оюңда, баары жетет, баарысы бар колуңда, башыңды алып кыйнап анан жазалоо биздин эмес, жараткандын колунда. Эне жатат, өз баласын жоготуп, жашын төгүп, жашын жерге коротуп, болду эне жан берди улуң эл үчүн деп бирөөлөр улам коет соротуп. Капаландым, эне жашын төгүп жатса, кантсин эне жаман күндү көрүп жатса, башын салып ыйлайт анан жалгыз уулу Бакиевдин оголунан өлүп жатса.
ушул тура дүнүйөнүн кеңдиги, болбойт экен 5 маң жанын теңдиги, 7-синде жанын берген балдардын эч убакта эстен кетпейт эрдиги. Азамат. Жакшы. Чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Биздин жаш досторубуз, биз бүгүн аябай агайдын аркасы менен аябай рахаттандык болдук деп эсептейм. Агайыбызга ушундай чыгармачылык иликтер дагы көп болсун. Жана суроо бербедиңерби, бул эки жумушту кантип бир кылса болот деп, айкалыштырса болот деп. Биздин Кыргыздын жигиттери, кыздары абдан өнөрлүү, шыктуу болот да. Ошон үчүн эки жумуш эмес, 5 жумушту деле иштесе колунан келет деп ойлойм. Себеби бул акындык, бул менимче кесип эмес, бул өнөр, бул касиет, бул ошол кесиптен да жогору турган нерсе. Ошон үчүн бул акындык, бул эч бир жумушка тоскоолдук кылбайт, тескерисинче ошол иштеп аткан жумушка бир чыгармачылык мамиле кылганга бир эргүү жаратат деп ойлойм. Андыктан силер мына азыр жашсыңар, бир кесиптин ээси болосуңар. Бул поэзияны таштабашыңар керек, ырды таштабашыңар керек, жаза беришиңер керек. Мейли кара сөзбү, ырбы, лирикабы дегендей. Ылай эмеле ушул жана башында айтылгандай агайдын эми ырларына обон жаратат, обон чыгат. Силер аткарасыңар деп биз терең ишенебиз. Ал ырлары хит болот деп. Экинчи айтарым, өткөндө биздин биринчи берүүлөрдө Кыргыз патенттен Калыева Өктөм эжебиз келип айткан, ырларыңарды сүрөтүңөр менен ушул патенттин сайтына жибергиле. Самалык деген атайын китеп бар, мына биздин балдар жиберип атат алды. Ошол жака чыгып калсын, ал жактан бекер чыгат. Анан кийин буюрса, ал ырларыңар топтолгондон кийин өзүнчө ушундай китеп болуп, аты менен, анан силердин аты жөнүңөр, фамилияңар менен, анан буюрса ушул агайдын ордунда дагы силер ар бириңер отуруп калла деп мен ошону каалайт элем. Биринчиден сизди көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Ошол бизге акыл насаат берип жаткан дубалдардын түптөөчүсү келип астыбызда отурганыңызга абдан кубанып толкунданып турам. Анан агай суроом, биз өзүңүз айтып кеттиңиз, ошол 29 жыл ичинде мамлекеттик ишке иштеп жүрдүм депчи. Анан саясат менен ошол чыгармачылыкты кантип айкалыштырдыңыз? Же болбосо дегеним, баягы болот эмеспи? Элибизде сөзүбүздө айтылып калат го. Мисалга эле ала кетсек, өзүбүздүн мурунку президентибиз ажообуз Алмазбек Атамбаев ошол ырын чыгарып, ырдап чыкканда, буну терс көрүнүштө кабыл алышканда, сиз дагы ушундай жогорку тепкичтерде отуруп келип, анан ушундай сөздөрдү уктуңуз беле? Бул негизи эле экөөнү айкалыштырса кандай болот? Негизи эле ушундай нерсеге кандай карайсыз? Эми чыгармачылык менен анан бул жашоодогу иш экөө эри шаркак жүрөт да негизинен. Бул чыгармачылык нерсе, бул эжекеңер айткандай, бул бардык жашка дагы, ишке дагы карабайт, көкүрөктө жүрө берет да. Ал мисал үчүн мен ошондо өзгөчө совет мезгилинде иштедим да мен. Силер билесиңерби, билбей калдыңар го. Совет мезгилинде бул энергетика системасы укмуштай күчтүү болчу, жана ушундай оор болчу иштөө. 2 саат бир кыштакта өчүп калса, энергия жок болуп, свет жок болуп, жарык жок болуп калса, анда партбилет деген бар эле, партбилеттен ажырайсың. Мен 33 жашымда нарын песинде предприятие электричество сетей азыр бөлүнүп кетишти, ошондо башкы инженер болуп иштедим. Түн ичинде мындай башыма телефонду коюп жатчумун, анда сотка жок. Телефон чырылдаса күнбү түнбү барып оңдошубуз керек. Бул биздин милдет эле да. Эми азыр андай болбой баратат. Анан ошол маалда менин ырларым калып калган болчу да. Калып калган. Бирок менин жүрөгүм калбаптыр да, жүрөгүмдө жүрүптүр да. Мурунку жазгандарым калыптыр да. Жазгандарда жанагы арзууну жана кызым окуп атпайбы? Ошолордун негизги мындай азбукалары илгертен бар болчу да. Аны могу мен калыптанып, ушул жашка келгенде анан отуруп алып туруп, аны түздөп, оңдоп, эмгектенип, ылайыкташтырып койгом да. Кийинки күндөр аталар артта калып калды.
Менин могу жерде аталарга кайрылуу деген узун ырым бар да. Ошону атайын, аталарга кайрылдым да, аталардын эмгегин унутпагыла дедим. Бүгүнкү турмушта, өткөн турмушта аталар кандай эле? Эмне деген атам бар эле, мен ошонун теңчтөр кандай эле деп ошолорго кайрылдым да. А энем тууралуу эң негизги ушул китеп энем үчүн, энеме арналат деп чыгардым, энеме депчи. Анан ичтеринде энемде тууралуу эскерүүлөрүм бар. Анан эми аяктайлы деп калдык. Да бир нерсе айтайлы. Бул жерде ушу силер жаштар, силер болуп атасыңар. Ушул ар бир ырым, ар бир сабы ушу силерге жетсе, силер окусаңар, ушундай десеңер, бир жакшылык болор эле да. Мен эми ушунун аягында жанагы азыр кичи уулум Моуреке аянды иштетип атат деп атпаймынбы? Ал чоң кызматта болчу. Нарын областынын экономика министрлигинин ошодогу управлениясынын начальниги болчу. Анан аян бияка келерде аны кызматтан түшүрүп, сен эми кой. Могу биякта энең экөөбүз баарыбыз баштаган иш бар, ошону ула. Эл үчүн ула, мусулмандар үчүн ула деп туруп ошону алып келип иштетип атабыз да. Ошого жоодарга кат деп жаздым эле. Бир күнү мен Нарында көчүп келе элек болчумун, азыр көчүп Бишкектемин. Таң атпай туруп телефон чалып менин акыбалымды, тыйын тыпырым жетип атабы, үйдө эмне бар баарын сурайт да. Анан ошондо туруп жазганым эле, ошону окуп берейин. Ошо менен жыйынтыктасак болот. Жоодарга кат. Узатып мага мээрим саламыңды, сурадың жакшы жана жаманымды, баарыңа тилек тилеп жараткандан, Алладан суранамын аманыңды. Раббиң бере берет ырыскыны, жарыкка жаратыптыр ырыстууну, чындык деп намыс үчүн төшүн тоскон, элиң бар о жаодарым уюткулуу. Кармаган унуткарбай каада салтты, аткарган эл алдында берген антты, аксакал калыс сөзү мыйзам болуп, жаштары билген тура кадыр баркты. Убада берсе эгер ага бекем, күндөрдү кечиришип кыйын кезең, унутпай жадысында сакташыптыр, улуу журт бар экенин уят деген. Бул заман түп көтөрө буюктуруп, кааданы кайра унуттуруп, кылымдап келген бизде түгөнбөсүн, жашасын түндүк түшпөй кыргызчылык. Кайрылам калыс сөздүү карларга, кайрылам кыргыз аттуу баарыңарга, ыйманды ыйык тутуп дилиңерден, ар намыс агып турсун каныңарда. Куу турмуш канча жолу кыйнабасын, балээден балдарыбыз ыйлабасын, о уулум көкүрөккө түйө жүргүн, бөтөндөр бизди барктап сыйлабасын. Көшөгөнү тарса да көзүбүзгө, күч кайрат чындыгында өзүбүздө, муштумдай жүрөгүбүз аман болуп, кыргыз деп кагып турсун төшүбүздө. Ушуну кааларым. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ойлойбуз Кудай буйрса ошол балдарыбыздын, жаштардын жана агайдын ырларынан жүрөгүбүзгө жакшы бир азык алып, руханий дүйнөбүздү байыттык деген ниеттебиз. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору коштошот. Кийинки оодон амандашканча саламаттаңыздар.